Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов 1 октябрдан тарта пенсиялардын базалык жана камсыздандыруу бөлүгүн идентификациялоо боюнча токтомго кол койду. Токтомго ылайык былтыркы жылдын эсеби боюнча күнүмдүк тирилигине жетпеген акча алгандардын пенсиясынын базалык бөлүгү 10% көтөрүлөт. Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча былтыр бир пенсионердин бир айлык тирилиги 4785 сом деп эсептелген. Башкача айтканда 2020 жылы 4785 сомдон аз акча алгандардын пенсиясынын базалык бөлүгү түзүлгөн. Ошондой эле пенсиянын камсыздандыруу бөлүгү 1,8 коэффициенти боюнча жогорулатат. Идентификациялоодон кийин пенсия орточо 455 сомго көбөйтүлөт. Ушуну менен өлкөдө орточо пенсия 6248 сомду түзөт. Белгилеп кете турган жагдай, пенсиянын көбөйүшү ар бир пенсионердин алган акчасына жараша болот. Булак Маралов. Жагы сынган кыз өрттөлгөн унаа, Оштогу кошуналардын жаңжалы боюнча жаңы жагдайлар. Ош шаардык сотунун судьясы 5 адамдын арызынын негизинде камакка алынган 30 жаштагы жигитти үй камагына чыгарды. 1991 жылы туулган ИИ буга чейин 24 жолу кылмыш жоопкерчилигине тартылганын, уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары Ички иштер министрлигинин каттоосунда турарын шаардык ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматы билдирди. Түзүмдүн маалыматы боюнча ал 18 сентябрда коңшусунун үйүнө барып, атасы менен бирге 5 адамдын денесине жаракат келтирген. Учурда 5 адамдын арызынын негизинде тергөө иштери жүрүп жатат. Жабырлануучунун бири 1989 жылы туулган аялдын абалы оор. Коңшулардын чери учурунда ата бала ИИ жана ИН милиция кызматкерлеринин талабына баш ийбей, кошуналарына кол салуу аракетин уланта берген. Алар сөгүнүп ажыратууга аракет кылган милиция кызматкерлерине жана жарандарга атасы ИН жыныс органын көрсөтүп тилдеген. Бул боюнча видео материалдар бар. Бүгүнкү күндө Ош шаарынын сотунун судьясы КА тарабынан үй камагына чыгарылган ИИ жана атасы ИН кайрадан коңшуларына карата басым жасап жаткандыгы тууралуу маалыматтарды милиция текшерүүгө алды деп айтылат маалыматта. Шаардык ички иштер бөлүмүнүн ИИ жана анын атасы ИН коңшуларына карата агрессиялык аракеттерди жасаган учурда тартылган видео тасмалардан скриншоттор жана кол салуу тартылган видео тасма бар экенин билдирди. Бирок ал жерде уят сөздөр болгондуктан видео тасманы толук берүүгө мүмкүн эмес. Буга чейин 18 сентябрдагы Ош шаарында коңшулардын ортосунда болгон чыр иликтенип жатканы маалым болгон. Маалыматка караганда, ошол күнү Ош шаардык ички иштер башкармалыгына 102 кызматы аркылуу Ош шаардык ооруканасынан жана Ош шаарынын Достук көчөсүнүн тургунунан маалымат түшкөн. Ош шаардык ооруканасынан аталган көчөнүн 1989 жылы туулган тургунунун бетинин жак сөөгү сынганы тууралуу маалымат түшсө, аталган көчөнүн тургунунан бул көчөдө кошуна үй бүлөлөр ортосунда мушташ болуп жатканы тууралуу кабар түшкөн. Булак турмуш кейжи. Бишкекте Баңгизаттын телеграм баракчасы аркылуу таратып жүргөн жаран кармалды. Бишкекте ири өлчөмдүү Баңгизат таратууга шектүүлөр кармалды. Бул тууралуу Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык 16 сентябрда Бишкек шаарынын Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнө белгисиз адамдар Баңгизатын сактап жүргөндүгү жана Melvin Power телеграм каналы аркылуу аларды Октябрь районунун аймагына таратып жатканы тууралуу маалымат келип түшкөн. Бул факты Октябрь районунун ички иштер бөлүмүндө кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестерине катталып, кылмыш жаза кодексинин 267-беренеси боюнча сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Кылмышка шектүү катары 2002 жылы туулган жана 2003 жылы туулган жарандар кармалып, жазык процессуалдык кодекстин 98-беренесине ылайык Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Сотко чейинки өндүрүштүн алкагында шектүү адамдардын катышуусу менен атайын тергөө иш-чараларын жүрүшүндө милиция кызматкерлери Баңгизат каражаттары коюлган жерлерди аныкташып, бардык зарыл болгон экспертизаларды дайындашты. Булак Суперкейжи. Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара аймагында мектеп окуучулары чырдаша кетип, кыргызстандык 4 окуучу жабыр тарткан. Бул тууралуу Азаттыкка Баткен районунун акими Учкун Жоробаев билдирди. Анын сөзүнө караганда, окуя 23 сентябрда саат 13:00 чамасында Баткен районунун Көкташ айылынын Дахма участогунда болгон. Алдын ала маалымат боюнча, кыргызстандык 8-класстын 4 окуучусу мектептен кайтып келатканда Тажикстандын 11-классынын 30га жакын окуучусу кыргыз балдарын токмоктоп койгон. Кыргызстандык окуучуларга алгачкы медициналык жардам көрсөтүлүп, ооруканага жеткирилди. Абалы жакшы.
Азаттыктын тажик кызматына Чорку жамаатынын Сомоньен айылынын тургундары Кыргызстандын Көкташ айылында жашагандар мектептен келаткан тажик балдарды таш менен урушканын айтып беришкен. Маалыматка караганда 2 бала, 1 чоң киши жергиликтүү ооруканага түшкөн. Бул окуядан кийин Баткен районунун акими, райондук ички иштер бөлүмүнүн атайын кызматтын райондук бөлүмүнүн жетекчиси, Тажикстандын Исфара районунун башчысы жана укук коргоо органдарынын жетекчилери менен жолукту. Жыйынтыгында эки тарап чек ара аймагында жашаган элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүү жана мыйзам долбоорлорго чара көрүү тууралуу макулдашууга келди. Чек ара аймагында абал тынч. Бул окуя боюнча Тажикстан тарап расмий маалымат бере элек. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында чыр-чатактар болуп турат. Акыркы жолу быйыл 28 апрелден 1 майга чейин уланган куралдуу жаңжалда Кыргызстан тараптан 36 киши курман болуп, анын 2 жаш бала, 180ден ашуун киши жаракат алган. Тажик тараптан 19 киши каза болуп, 87 киши жарадар болгону расмий кабарланган. Тараптар бири-бирин айыптап кылмыш иштерин козгошкон. Булак Азаттык. Караколдуу шаардык ички иштер бөлүмү милиция кызматкерлери кош бойлуу келинде сабаганга шектелүүдө деген маалыматты төгүндөдү. Бул тууралуу облустук милициянын маалымат кызматы кабарлады. Кече 23 сентябрда Акыйкатчы институту маалымат тараткан. Анда Обдусмендин Ысык Көл облусу боюнча айгарым укуктуу өкүлүнө келин кайрылып, 2 милиционер жана 1 тергөөчү кол салганын, бул окуядан кийин 5 айлык түйүлдүк боюнан түшүп калганын айтып берген. Каракол ички иштер бөлүмүнүн версиясы боюнча 5 август күнү милицияга АА аттуу 22 жаштагы тургун арыз жазып, ошол күнү болжол менен саат 14:00 чамасында Батырде чогуу жашаган бир тууган эжеси АГ жана жездеси ТН аны сабаганын билдирген. Урушка анын паспортун экөө уруксатсыз күрөөгө коюп салгандан улам чыкканы айтылат. Арыз жоруктар кодексинин үй-бүлөдөгү зомбулук беренеси менен катталып, соттук медициналык экспертиза дайындалган. Ал жабырлануучу жеңил жаракат алганын көрсөткөн. Сотко чейинки өндүрүш ишинин алкагында аялды 32 жаштагы АГ жана анын 32 жаштагы жолдошу сабаганы аныкталган. Аларга шектүү катары кабарлама берилип, соттун кароосуна жөнөтүлгөн деп жазылган маалыматта. Милиция АГ өзүнүн жоопкерчилигин жашыруу максатында кызматкерлерди каралап жатканын белгиледи. Булак Назар Ньюс KG.